Kempravatты bermeyiniz. Kempravatты bermeyiniz. Kempravatты bermeyiniz. Oğuz darақтарды басып барып тұр, о, тіге көрген айыл. Ошы айылдың етегіне кіреді, мына көгерген бір жақта қарап тұрған дарақтар алар суның астында қалады. Осымен жаңағы Құшап дарасында көпірені білесіңдер де. Ошы мына қитық бол жақында қалады да. Айылдың етегіне кіреді. Тиге тал тұрған жерде 900 метр бийик. Азыр биз турган жер ошол жерге салыштырмалуу 15-20 метр бийиктикте турабыз. 908ге чейин сууну топтоого мүмкүнчүлүгү бар деп айтып атышат. Бирок ал жалган сөз. Себеби аны ошол Союз маалында курганда эле 906га чейин мүмкүнчүлүгү бар деп курушкан экен. Андан кийин баягы эгемендүүлүк алгандан кийин Өзбекстан кошумча 2 метр дагы көтөргөн. Бирок ал кармай албайт. Бирок 906 ошол платина жак 906 деп айтылганда чынында бул жерлерге 900ге чейин эле суу көтөрүлгөн. Себеби биз ошо альтиметрдин жардамы менен ченеп көрдүк, могул жерлер эң суу чыккан бийик чекиттери гана 900ге жакын келди. Могул жерлер баш жагы суу. Азыр эми ошол Өзбекстан сурап аткан жер ошол 900 горизонт болуп атат. Бул баягы спутниктин жардамы менен бүгүн көргөнгө болот кайсыл жерлер. Өзгөндүн күрүчүн негирги ордасы ушул жер. Ушул жактан кетчиле. Себеби жүздөгөн гектар жер бар да. Эми точно билбейбиз, жүздөгөн гектар, мүмкүн 500, мүмкүн 1000 гектар. Анан ошо 78-жылы бул жерден курулуш болот. Экпегиле токтоткула деген тык токтодубу? Эл эмне менен? Элдин жашоо булагы тык токтоду. Гектарлеген баягы шалдарды кайдан алат? Токтоду, суу басты. Жана жүгөрлөр токтоду. А мунун ордуна биздин эл өзгөндүн жашоочулары калды, куржалак калды мындай. Мунун ордуна биринчи жерди каяктан берди? 4100 гектар жерди 2-3 жерден бериптир. Муну компенсация деп берди. Эми бүгүнкү күнгө чейин компенсация менен жер алмаштырганды пут этип алмаштырып атат. Компенсация деген мынол жерден алынбай калган түшүмдүн ордуна жер берди жакта. Ушуну эч ким түшүнгүсү келбей койду да. Ушу алынбай калган кирешеу дейбиз доход продукцияны башка жактан берди дагы ошол жакта мына биз силерге жер бердик деп койду. Анын бизге кандай жеңилдиги бар жакын берсе? Мейли бул мамлекеттик деңгээлде каралсын, мейли дейли. Ошол менен эле токтош керек эле. Ошол жерлерди полный алган болсо 900 горизонтал сызыгы менен алган болсо акваториясынын сызыгы менен могул жерлерден чегара кетет. Демек биз турган жерлер алар ошол келишимде сураптыр 250 метр ошол сызыктан ары баягы бейтарап жер таштап бериңиздер деп сураныптыр, нейтральный зона. Биз 900дөн сырткары дагы 250 метр жылышыбыз керек болот артка. Нейтральный зона калтырыш үчүн. Диалог болгон жок да, эл менен диалог, мына калың эл менен. Мен оюмча бул кемчилдик, бир чиновник ушу маселени чечем деп жүргөндөр келип, мына карапайым эл менен сүйлөш керек болчу. Карапайым элдин пикирин угуш керек болчу. Өзгөнгө чакырды, биз барсак, залдын жарым толуп калыптыр. Ар жактан келгендер, тааныбайбыз. Мисалы үчүн, примерно 100 адам болсо, биз 20-25 кирдикпи, калган толуп калды. Биз ол жерде ачык айкын өзүнүн пикирди айтканга мүмкүнчүлүк болбоду. Кичине тигилер сүйлөгөндө эле кол чойт, ура дейт. Дайым чакырып аттык, курултайда дагы келет деп үмүт кылганбыз, ошол беребиз деп баягы неме кылып аткан биздин ушул журт башчыларыбыз кече курултайга өздөрү келсе ошол аппараттардын жардамы менен көрсөтмөкпүз. Ушуну көрбөй туруп, ушул жеринен көрбөй туруп, бир кабинеттин ичинде олтуруп алып,
ушул Кыргызстандын жердин тагдырын чечип атканы бир аз адамды өкүндүрөт да. Мен гарантия берем, бирөөсү дагы келбейт, бирөөсү дагы билбейт, могу 900 гарнизон каерде экенин билишпейт. Ушул убакка чейин өзбек мамлекети сууну иштетип келген. Биз азыр деле каршы эмеспиз. Аларды иштете берсин, бирок жер өзбек мамлекетине өтүп кетишине биз бардыгыбыз каршыбыз. Себеби суу деген өмүр булагы. Жерди бергенге такыр болбойт. Өз пикирин айткан активист жарандарга мына биздин өзүнө айылдагы элге тукуруп жанагы милиция органдарыны буларга приказ берген. Кел бизди бирден ташып ушул немеге өзгөн алып барып сурак кылып атпайбы. Мына мен өзүм дагы бардым. Ошол жерге сурап эмнеге чыгасыңар? Жакшы болуп атпайбы дешип. Бул нажим болду да аябай. Айыл өкмөттөрдү, айыл башчыларды элиңерди тыйгыла сүйлөбөсүн, чыкпасын деп. Качан гана ошо жерим, элим, жерим, суум деген жаран бузукка же чыкканча болчу. А биз ошентип атпайбыз азыр. Кече тиги иштегендердин баарын өзгөнгө чакырып туруп, бизди ошо мына 4 чыкканча бузукалар чыгып алып, бузуп атат, бүткөн ишти атат. Мына чыкканчалар, айтыш керек бузукалар. Тура эмне деш керек эми туугандар? Элим, жерим, суум деген бузукы эл бузар чыккан экен. Эмне десе болот? Биз ишенген, ушу бизге кеп кеңеш бере турган немелерди апарып, патриоттарды апарып камады. Жатат, качан чыгат бир Кудай билет. Биз азыр кимге ишенишибиз керек? Kimden жардам сурайбыз азыр биз? Ойлонгулачы. Биз бир нерсеге, бир фактыга разы болуп атабыз да. Чынында эле ал жерде ар кандай көз караштагы журналисттер бар, саясатчылар бар, башкалар бар, ар кандай көз карашта болчу. Шулар үчүн биригип Кемпироват маселесинде бир багытка бириккениге биз рахмат айтабыз, биз разыбыз. Ошолор туура эмес, адилетсиз ал жерде отурат. Ошолорду токтоосуз чыгарып, башка мыйзам чегинде булардын калышын биз мына бүгүн талап кылып атабыз. Туурабы жигиттер? Жарандык активисттер! Бошотулук! Жарандык активисттер! Бошотулук! Жарандык активисттер! Бошотулук!